Эртең мен жакшылап чай ичейинчи. Чай да кайнаптыр. Апей, бул кызым дагы деле тура элекпи? Тура кой кызым, сабагыңан кечигесиң. Апам не болду? Алтыным го менин, тура кой. Апа, бір эле коеюнчу. Кызым 7:30 болуп кетиптир, аз мугалимдерим чала баштайт, тура кой тур. Апа, башым да ооруп атат, тургум да келбей атат. Барбай эле коеюнчу. Кой кызым антте, сен айткан айфонуңду, түрдүү түстүү косметикаңды, модный кийим-кечектериңди алып берип жатам го, сен жакшы адам болсун деп. Сен деле биз айтканды кылып койчу. Тура кой. Жок, апа, турбайм. Боло эми кызым. Тура кой, турчу боло кой. Az атаң келсе урушат. Апа, мен турбайм дегенден турбайм да, эй. Кечке эле ойгото бересиңер да ушинте элечи. Мейли анда, бүгүн барбасаң барбай эле кой, сал. Сен кайда? Тим эле коймо ону кийип чыгала. Тур чечинип кел үйжүйнө. Жаңа саакка барарынчы мугалимдер урушат да. Барбайсың. Барбасаң деле көрдүң го канча окуруңду. Барбасаң деле 4-5ке окуйсуң. Мээң кыйын иштейт да сени. Бергелчи. Могу кроватты чаңгарачай. Полду чаңгарачай. Кыздай болуп сүрүп койсоң боло. Зайда деле кылып койсо болот го жаңа. Сен Зайдага теңелбе. Зайда башка, сен башка. Не кылчу, таң атпай. Ой, могул кызың таң атпай үйгө жаңжа салып атат. Эртең менен битке жардам беришип койсунчу десем, сабакка барам эле барам деп. Кызым, сен эмне мектеп барган жоксуң? Мен барайын дегем. Байкеңге акталайын дедиңби же, даттанганыңбы? Сен көчөгү жумуштарды бүтүрсөң эле бүгүн жибербейтиң да, я. Сен деле бирдеме деп койсоң го, отура бербей. Ой, айланан өз кызың эле тургузбайсыңбы? Ушуну эле көрүп калгансып, анын бүгүн башы ооруп атат бүгүн, мисалы уктайт. Ой, тур десең турат да. Мен сага айтып атам го, башы ооруп атат деп. Кыргызча түшүнөсүңбү сен? Тойдум силердин чайыңарга, андан көрө силерден караганда ороодо ойлоп. Ой, эмне деле таң атпай нерв болуп атасың? Мунусу да мындай билбейт эй. Койдору бүгдө турат, чай ичип кетпейсиңби? Акырын айтсаң түшүнбөсө, же бир айткан иштегенге чейин түзүгүрөөк бүтүрбөсө, анан кыйратып салгансып, кыйынсынып күпүлдөсө, жинин гана келет да, кээде ушинтип бирап туруп майлыктай мыжып салгың келет да. Ай, сен дагы деле турасыңбы? Эмче чечире элексиңби? Мына сенин айыңда байкең жумуштан ачка кетти. Сабакка барбайсың дедимби? Барбайсың. Тур. Тачы. Sizge ne oldu? Bir şey soru tavuk. Yok, hiç neyse olan yok. Atam dersin. Gördüm. Ben de ablamın ne adamı sağladım. Netine gelip geçmedi. Demi gelişimde. Bütün işlep çürük kalarak çırakamlar işlep çürükünce. Ey, sizlerge ne ile otasınlar? Айтпачы. Ne ile otasın? Adam beni apam sağladım. Çoğun ele alıp kaldım, ilayım. Sen erkeksin mi? Yakında mektepte kalırasın. İlah. Senin ne mektep kalırasın? Cengem cöğürbey koydu. Menin avuçurun olsun cöğürbey at. Okudan çıkar işken de. İlah ağlar. Atan eski gelgende barus mektep kalırasın. Sen de mektep kalırasın ya çoğun ağında? Benimki de adam çalgandaydım. Baykemde okka cöğürbey. Okudan çıkam. Yemeyeceğimdir o şöyle. Okudan çıkar. Çok anti aytpa. Biz de Cengem үйдөн kovalap çıkıp salsa biz kaya kararız. Barar жерибиz жоқ da. Benim aytpa. Makul bu? Atan eski gelince kaya kaçayız. Biz de aytып salsam kovalap çıkışat үйдөн. Eşik soğuk. Aytpa makul bu? Sen çoğun ele jigit bolbodun böyle. Aytpa. Силерди мага тапшырып кеткенмин да. Силерди мен коргойм. Илаба неме? Илаба карындашым. Байкеже. Ата менен апам сагын штуп тарткан. Кана көргөзчү. Көрөлө эмне істейт. Атам
Baba, siz bakın. Ece, bu ben. Kaçın, bibliyosmen, bizge oğuz. Yedirek, gelişik. Yavrum, sınatmaz. En жақсы көргөнсү күндө кечинде жап кучактап жатам. Атам менен апам сагынды. Билеп агыла бөөктерим. Ата энебиз керек. Биз да чогулабыз сүрөттөгүдөй. Макулбу? Билеп агыла. Байке, мен да атам менен апамдын сагынып бир жастам айтып берейинби? Кана айтчы. Өздөрүңөр угал, Canım apa, men düşümün görümün. Bir kucakta, bir denizden öpümün. Salıngandan tünümenen eyledi. Apa kelip içindeki böbümün. Cengem ayttı, gece akça salıpsın. Kızım hadi, kımbat koynak alıpsın. Gereki çok mala kımbat koynak dün. Handan kurup özümüzge alınız. Meyli apa, toyup tamak cebesek. Meyli apa, kımbat koynak giybesek. Bar bulgunu, çoğu bolup barıbız. Sadece dinlekin bilbesi. Билеп агыла. Биз деген таланттуу үй-бүлөнүн балдарыбыз. Кат, сен сүрөтчүсүң, сен ыр жазасың. Мен силерге бир нерсе айтайынбы? Жеңеңер урушканда кимге окшош билесиңерби? Могу экенин билесиңерби? деген. Кобра жылан бар го, ошо окшош турат, урушканда мойт. Өлө урушат да мойт. Кой анда мен эшикке чыгып, мал жайлап келе калайын. Ыйлап тургула. Эже, байкем, жеңемди кобра дейин. Кобра окшошу. Кобра. Келип, кобра. Эмне мылжыңдайсыңар? Окшошкон шүмүшкөр. Эмне турасың? Сен эжек жагынан эмне келип алдың, я? Мен сени жаңы эле чечилип кел, үжүнады бедим беле, дагы деле турасыңбы? Тур чечилип кел. Нерс кылганы эшектер. Эй акбактар, бергилечи. Сен эмне айтканды укпай калгансыңбы? Я, тур үжүнө. Жеңе, эжем душпаңыз, жумуштун баарын жасап жатпайбы? Керек болсо мен да жардам беришем. Сен ага көп акыл үйрөтө бербегиниң. Байкең бүтө менин эдеттен баштагансың го, Тур жогол эшикке. Тур. Жеңе, Барыңар жогол. жеңе, эшик чыгасың, жумуштун аркасында. Жеңе. Карасаң мунун астына жаштап алган. Чык астынан. Жеңе, кечирип коюңузчу. Чыккырың эшикке. Саламатчылык отурабыз. Бүгүнкү сабакта ким дежур? Сабакта ким жок? Бүгүн сабактан көп калган Зайда менен Тогоной жок. Алар эмнеге келбей калыптыр? Нурсияда сен айтчы, кошунасы эмессиңби? Мен Тогонойду көргөм, суу ташып кир жайып аткан. Эже Тогоной деген үйүндө жумуштун баарын жасайт, Зайда эч нерсе кылбай телефонун эле көрүп жатат. Үйдөн Тогоной жумуш жасаса, Зайда эмне кылып сабактан келбей жатат? Эже, мен айтсам болобу? Урмат байкенин агасынын кызы Тогоной. Эже. Апам айткан, Тогонойдун ата-энеси чет өлкөдө иштеп жүрүшөт. А тиги жеңил болсо баардык жумуштун баарын Тогонойго жазатат экен, ошол үчүн сабактан көп калып болуш керек. Байкеси энисине ташып кеткенден кийин жакшы эле караса болмок. Былтыр окуудан чыгып кеткен Атабек байке бар го, ошол Тогонойдун байкеси да. Ал канчанчы класс болмок эле? Быйыл 10 класс болмок. Бүгүнкү тарбиялык сабагыбыздын темасы биз зордук зомбулукка каршыбыз. Биз бултур дилбаян жазабыз, ошондуктан теманы жазабыз. Биз зордук зомбулукка каршыбыз. Биз зордук зомбулукту силер түшүнбөй калат экенбиз. Зордук зомбулук бул көрүнүштөн көрүп тургандай эле
Бул жерде балдар мушташып атат. Бул жерде чоң балдар кичинекей балдарга уур сокку кылып жатат, көрүп жатканыңыздай. Бул жерде тамеки чеккенде үйлөнүп жатат. Мына, биз зордук зомбулукту кантип алдын алабыз? Силер өзү оюңар менен ушуну кыскача дил баян кылып жазып келебиз. Балдар, тапшырма түшүнүктүү болдубу? Анда мен Зайда менен Толгонайдын акыбалын соцпедагог менен чогуу билип келейин, Саламатта калгыла. Айланай, сенден ушу агайчылыгы каска жазган токтот. Көчөлүп асалбаган мен болуп атам. Ой эми күзгө жук, сенин тууганың менин төркүнүм чакырып атса, анан кайтып барбай коесуң, барбай койсоң тууганчылыктан чыгып калбайсыңбы? Айланай, сенден ушул көнөк эле алып бересиң. Көнөк ишканга толуп кетти го. Менин көйнөгүмө ишим болбосунчу. Карачы, халатым замочкасы да бузулуп калды. Жок дегенде ушуну пластик менен күчүп берип койсоң болот. Ой, сенден акчаларды бүт баарын каяка кетирип атасың? Үйгө мындай чоң стол алып койсоң болот. Чоң стол алып койсоң болот деп коет. Малыңдын туягын карап жүрө бересиңби? Сен ал, базарга алып барып сат. Моң келетесиң карачы, мага мындай жапжаң эми алып берип койсоң болот. Сен тымак сымагын коя турчу. Сага ушундай эле жагышат. Кыздар, балдар, эшикке ким келди? Ачып койгулачы. Ай кыз, токто. Дүкөндөгү карыстар светчи налог чолсо биз үйдө жокпуз. Эшикти ачпай уктуңбу? Макул. Саламатсыздарбы, келиңиздер? Саламатчылык. Үйдө киши барбы? Ооба, бар, келиңиздер. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Жібек, чай даярдачы. Жок, чай деле ичтик. Бир маселе боюнча келгенбиз, ошол боюнча сүйлөшүп эле кетебиз. Келгиле. Эмне маселе? Эл каттоочу шайлоого болуп кетти. Чогулуп келип калыптырсыңар. Жок, эже, мен соцпедагогмун. Балдардын социалдык абалын аныктайм. Кыздарыңыздар сабакка барбай жатып, ошонун себебин билейин дегем. Эгер ооруп жатса, медайым да келди, медайым да текшерсин. Соцпомощь дейсиңби? Ой, бул экөөбүз деле бирөөнүн балдарын байгып атабыз. Уун чайга жазып койчу. Жок, эже, мен соцпедагогмун. Балдардын социалдык абалын аныктайм. Ким менен жашап жатат, кандай жашап жатат, ошолорун текшерем. Кыздарыңыздар кайда, чакырбайсыздарбы? Кыздарым, балдарым, жандарым го менин алтындарым. Бара койгула. Анда мен балдарды текшерип келе калайын. Байке эже, кыздарыңыздар эмнеге сабакка жибербей жатасыздар? Ой, кыздар, сабактан калбай эле барып эле жатат. Ооба, ооруп эле калып жибербей калбасак барып эле жатышпайбы? Жок, айрыкча Тогунай сабактан көп калат. Ал деген класста жакшы окуучулардын бири да. Антип калтырбаңыздар. Урмат байке, жеңем. Мен башка айылдын өдейин кызматкери болом. Медайында. Балдардын абалы кандай экен? Жеңе, бул үчөө тең эле сиздин балдарыңыз беле? Ооба, үчөө тең эле менин балдарым. Толгонай менен Умардын денелеринде гоголалар бар экен. Не себептен? Ой, бул экөө кой десем болбойт. Бир күн кечке үйдү 5 сапырып жүрөт. Анан ошентип чыгып кетип гогола кылбаса керек. Менин кызым байкуш жоош, тымпыйып эле үй тапшырмасын аткарып отура берет. Эгерде балдардындай денесинде гогола болсо, биз буга ат түзүшүбүз керек. Байке, фамилияңызды айтып коесузбу? Куталиев Урмат. Сиздин? Момуна Кунубачбек. Урмат байке, жеңем. Негизи балдарга зордук зомбулук көрсөтсөңөр, мен ИДН кызматкери катары сиздерге балдардын мыйзамдары менен тааныштыра кетейин. Кыргыз Республикасынын мыйзамында балдарды окутуп үйрөтүү, тарбиялоо бул ата-эненин милдети жана укуктары. Балдардын конвенциясында балдарды коргоо боюнча көптөгөн закондор бар. Азыркы учурда закондор аябай өзгөрүп жатат. Балдарды уруп соккондор, сабакка жибербей окутпагандар, зордук зомбулук көрсөткөндөр, жумуштун ар кандай түрүн жасаткандар мыйзам чегинде жооп беришет. Балдарды сабактан көп алып калгандар дагы көп өлчөмдө штраф төлөйт. Ошол үчүн сабактан балдарыңыздарды көп алып калбаганга аракет кылыңыздар. Балдардын укугун коргойсуз, түшүндүңүздөр да. Анда биз акт түздүк, ошолорго кол коюп берип койсоңуздар. Эми ушул акттын үстүндө иштейбиз. Кол коюп берип коюңуздар. Байке жеңе, биз ушул маселе боюнча келгенбиз, түшүнсөңүздөр. Саламатта калыңыздар. Жібек, конокторду эшикке узатып келе алчы.
Ошол эми түшүндүңүздөр да. Балдарды сабактан көп алып калбаганга аракет кылыңыздар. Түшүндүрүп берип койгонуңуздарга рахмат. Дагы келип туруңуздар. Саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуздар. Балдарды калтырбайсыз эле. Ушулар эле жетишпей атты эле. Экөөң эмне турасың? Улуулардын сөзүн тыңшап, тур кирип оокат жасагыла. Баспат батпа. Мама, Мага акча бериңизчи. Канча берейин, кызым? 1000 сом берсеңиз жетет. Акыл кызым. Сага берем, аз берем, Аха. Сага бербейне кимге берем, жаным го мен. Балдардын укуктарын коргойбуз дейби? Менин укугум ким коргойт? Ушу соцпедагогдор тажатты күнү түнү келе берип. Bir күнү мигранттын балдары дейт, bir күнү өгөй этине дейт. Мен сенин укугуңду өзүм эле коргойм. Келчи алтын, жаныма отурчу. Жанага келип кеткенде туура айтышты. Мен деле сени көптөн бери байкап жүрөм. Сен Толгонай менен Умарды көп урушуп, тилдеп, жумшап жүрөсүң. Ой, мен сенин кызыңды Зайданы өгөйсүмө өз кызымдай багып жатам го. Баса, мен М-банкыма 50 сом салып иттир, мына кой. Рас болгон турбайбы? Как раз ресторанга жана кафеге барганга көйнөк акча таппай аттым эле. Макул. Койкой жеңеп чыгып атат. Мен сен сүйлөшчү. Ой, сен эле сүйлөшпөйсүңбү? Берип атканда сүйлөшө берчи. Алло, жеңе, кандайсыз? Ден соолуктан, иштен. Байкем жакшыбы? Ооба жакшы. Балдар жакшы? Ооба. Кар жааган, күн суук, кыш келди. Кой мен андан көрө телефон жөөп берейин, сүйлөшөм деп атат. Алло жеңе, кандайсыздар? Ой, биз жакшы. Балдар дейсизби? Балдар жакшы. Күн сууктаган. Ооба, кышкы кийимдерин алып бергенбиз. Ой, мектепке дейсизби? Мектепке жиберип эле жатам. Кантип эле мен аларды алып калайын? Мейдиңиздер анда. Сүйлөш дегенде эле сүйлөшө бербей кишиге түртө саласың да. Андан көрө чай даярдачы, ысқыраак нормально отуруп чай чайлы. Мен чын эле тура эмес кылып жаткан окшойм. Урматты эле менин кызымды өз кызындай көрүп багып жатпайбы? Кой мен анын байкесинин кыздарына жакшы мамиле кылып, Урматка түшүндүрөйүнчү. Ушка. Ой, сага эмне болуп кетти? Эми байкең кыздарын балдарын бизге ишенип тапшырып кетип атканын жакшы мамиле кылалы да. Мен өз катамды түшүндүм. Ой, жүрөктү жылытасыңдар чекин. Андан көрө балдар менен кыздарды чакыртчу бери. Кыздарым, балдарым, келгилечи жаныма. Апа, Балдарым, эми силер сабактан калбай жакшы окугула. Үйгө келген адамдарга аябай жок болуп калды, туурабы? Ооба, туура айтасың. Мен да силерди мындан кийин сабактан калтырбай жиберип турам. чын элеби жеңе? Ооба. Зайда кызым, сен Толгонайга жакшы мамиле кыл, экөөңөр бир туугансыңар да. Анан көп эркелей бербесең макулбу? Мен баарыңарды бирдей көрөм. Абай, жөн эле коелучу, элдешпей эле коелучу. Эмне деп атасың? Элдеш тур. Толгонай, мени кечирчи. Экөөбүз канчадар бир тууганбыз да. Мен сени буга чейин классташтарыма жамандап жүрдүм эле. Мени кечирчи. Макул, биз укпайлы. Olsun olur ötüp gidip Çamandın